Баткен облусунда мектеп директору бычактан алган жаракатынан улам каза болду. Бул тууралуу Суперкейчи порталына облустук милициядан билдиришти. Маалыматка бычакталып каза болгон жаран Баткен районунун Бөжөй айылындагы мектептин директору болгон. Ал алган жаракатынан улам Айдаркен аймактык ооруканасынан каза болгон. Бул кылмышка шектелип ушул эле айылдын 24 жаштагы ЖБ аттуу тургуну кармалган. Учурда шектүү камакка алынып териштирүү иштери жүрүүдө. Каналыбызга жардам катарында видеобузга бир дана лайк басып, жана каналыбызга жазылып, жанындагы коңгуроо да баса кетиңиздер. Бүгүн 29 декабрь саат 11:00 парламент имаратында Жогорку кеңештин 7-чакырылышына шайланып келген депутаттардын ант берүү аземи өтүүдө. Анда Бүтүн Кыргызстан партиясынын депутат болуп шайланган Адахан Мадумаров ант берип жатып, конституцияга колун коюуну унутуп калды. Анда залда отурган депутаттар кол деп эскертишти. Эске салсак, Жогорку кеңештин 54-депутаттык мандаты төмөндөгүдөй болуп бөлүштүрүлгөн. Ата журт Кыргызстан 15 депутаттык мандат, Ишеним 12 депутаттык мандат, Ынтымак 9 депутаттык мандат, Альянс 7 депутаттык мандат, Бүтүн Кыргызстан 6 депутаттык мандат, Ыйман Нуру 5 депутаттык мандат.